Бул жерлерге, бул жердегилер более-менее өстү да, могу кокон гиластарчы. Үйдө жагы бүт өлүп калган. Көрүн өскөн. Быйыл укмуш болду. Туугандар 3 жылдан бери гиласты Ысык көлгө райондоштуруу боюнча иштеп келатабыз. Максатыбыз эң кеч гиласты жетиштирүү. Канчалык биз гиласты кеч жетиштирсек, ошончолук бизге акчасы жакшы чыгат. Ушул убакта сентябрдын августтун этегинде дүйнөдө гиластын үзүлүп калуу нерсеси болот. Мына ошол убакка чыгара алсак, анда биз максатка жетише алабыз да. Бир канча сортторду, тамырларды сыноодон өткөзүп атабыз. Бир канча сорттор көп бул туздуу болгондуктан, жер шарты кышында суук болгондуктан кургап калып атат. Мына азыр туздуу жерин көрсөтүп атат. Мына ушундай туз. Кадимки аппак. Чөптө куурайды салбайт бияка. Чөптө да салбайт да берде. Мына ушул жакта көп сортторду жөнөткөнбүз 3 жылдан бери. Көпчүлүгү кургап атат. Арасынан тандап калган кээ бир чыдамкай тамырларыбыз чыдап келатат сордууга. Буюрса табабыз да акырын. Буюрса аракеттелер. Эгерде биз ошол сорту таап ошол убакка, сентябрга, азыркы убакка бышыра ала турган болсок, анда биз дүйнөлүк рынокты ээлесек болот да, Кыргызстанчы. Сиздердин шарт туура келет да, Ысык көл кышында мелүү. Анан биздики да азыркы астын көрөн деп коет, үстүн көрөнгө быйыл 2 айылга да айдаттырдык буюрса. Анан жыйынтыгын Куда каласа, буюрса көрөбүз. Азыр бул кайсы сорт? Валовый, баягы сенден алгандар. Биздин көчөттөр экен бул. Бирок жакшы өскөнүнөн көрүн, тамырын думугат да. Тамыр думугаткан турбай, ошондон кайра өсөт, кайра өлөт, кайра өсөт, кайра өлөт. Бирок быйылкысы жакшыраак өстү. Демек, жер шартка көнө баштады да. Мындай өскөнү жакшы экен, бирок өскөнү жакшы. Бирок кайрылган булар. Балким азыр тамыр жайылып жакшы неметип кетсе, анда кылат ооба. Бул жер деңиз деңгээлинен 1800 метрден ашык жерде. Бул жерде гилас кайсы убактарда бышып атат негизи? Быйыл эртерээк болуп калды. 15-июльдар менен бышып калды. Августка чейин өткөрсө болот. 330дан өткөрдүк. 330дан жакшы атыптыр. Бул кургаптыр. Былтыр өскөн булар. Булар неден кургады булар? Тамыр туура келбейт. Тамыр түшпөй атат да. Жер шартка сөзсүз түрдө тамыр туура келиш керек. Бул жердин pH 8,5 деп айтып атат. Азыр оңдоп атабыз да, аракет кылып. Акырындап pH-ты түшүрүп ала турган болсок, анда буюрса жакшы эле болот. Амыкыстарын көрүнү. Бул жага 1 класс. 3 сол кокон гилас болсун өтөн. Кайрыга кокон гилас. Мына ошондой туугандар, эгерде буюрса Ысык көлдө жакшы сыноодон өткөрүп алсак, анда буюрса сиздерге барыңыздарга сунуштай турган күн болот.